16 bölüm. Павыл Дербеге да Листрага да барды. Листрада Тиметей деген шакирт бар эле. Анын энеси Исага ишенип калган жүйүт, ал эми атасы Эллин болчу. Листрада жана Иконияда жашаган бир туугандар ал жөнүндө жакшы күбөлөндүрүшчү. Павыл аны өзү менен ала кетүүнү каалады. Ошондуктан аны ал жактагы жүйүттөр үчүн сүннөткө отургузду. Анткени анын атасы Эллин экендигин бардыгы билишчү. Алар шаарларды кыдырып Исага ишенгендерге Иерусалимдеги элчилер жана жыйын башчылары тарабынан берилген көрсөтмөлөрдү аткаруу керектигин айтып жүрүштү. Жыйындагылардын ишеними бекемделип, сан жагынан күндөн күнгө көбөйүп жатты. Ыйык рух тарабынан Асияда жакшы кабар таратууга жол берилбегендиктен, алар Фригияны жана Галатия өлкөсүн аралап өтүп, Мусия дубанына жакын келишти да, ал жерден Битиния дубанына кетүүгө аракет кылышты. Бирок рух буга жол берген жок. Ошондуктан Мусиянын жанынан өтүп, алар Троас шаарына келишти. Түн ичинде Павыл бир көрүнүш көрдү. Көрүнүштө македониялык бир киши андан Македонияга келип бизге жардам бер деп өтүндү. Павыл ушул көрүнүштү көргөндөн кийин Теңир биздин Македонияда жакшы кабар айтууга чакырып жатат деген тыянак чыгардык да, дароо ошол жака барууга аракет кыла баштадык. Ошентип биз Троастан кемеге түшүп түз эле Самофрак аралына эртеси күнү Неаполь шаарына келдик. Неаполдан Филиппиге келдик. Бул Македониянын биринчи бөлүгү болуп эсептелген римдиктер жашаган шаар эле. Бул шаарда биз бир нече күн болдук. Ишемби күнү шаардын сыртына чыгып, дарыянын боюна бардык. Адатта ал жерде жүйүттөр Кудайга сыйынышчу. Ал жерден орун алып отурдук да, чогулган аялдар менен сүйлөшө баштадык. Алардын арасында Тиатира шаарынан келген, кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял айтылып жаткан сөздөрдү угуп отурган. Ал Кудайды урматтаган аял эле. Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүшү үчүн Теңир анын жүрөгүн ачты. Ал өзүнүн үй бүлөсү менен бирге сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин, эгерде силер мени Теңирге чыны менен ишенди деп эсептесеңер, анда менин үйүмө келип, меникинде жашап тургула деп өтүндү. Биз анын өтүнүчүнө макул болдук. Бир жолу биз сыйынуу жайына бара жатып, көз ачыктык кылдыруучу жини бар бир күн кызга жолуктук. Ал кыз көз ачыктык кылуу менен өзүнүн кожоюндарына көп киреше чүрчү экен. Ал Павылдын жана биздин артыбыздан калбай, мындай деп кыйкырып жүрдү: "Бул адамдар бардыгынан жогору турган Кудайдын кулдары. Булар бизге куткарылуу жолун жарыялап жүрүшөт." Кыз көп күн ушинтип жүрдү. Павылдын ачуусу келип артына бурулду да, кыздын ичиндеги жинге "Иса Машаяктын атынан буйрук кыламын, кыздын ичинен чык" деди. Жин ошол замат чыгып кетти. Кыздын кожоюндары өздөрүнө киреше түшпөй каларын билишкенде, Павыл менен Сыласты кармап алып, аянтка башкаруучуларга сүйрөп барышты. Аларды аскер башчыларга алып келишип, "Мына бул жүйүттөр шаарыбызды дүрбөлөңгө чүрүп, бизге римдиктерге кабыл алууга да, аткарууга да болбогон каада салттарды үгүттөп жүрүшөт" дешти. Эл да аларга каршы чыкты. Аскер башчылар болсо кийимдерин сыйрып алып, аларды таяк менен сабоого буйрук беришти. Аларды катуу сабашкандан кийин түрмөгө түртүп киргизишти да, түрмө сакчысына өтө сактык менен кайтарууну буйрук кылышты. Ушундай буйрук алган түрмө сакчысы аларды ички түрмөгө түртүп киргизип, буттарына жыгач кишен кийгизип койду. Түн ортосу болуп калган убакта Павыл менен Сылас сыйынып Кудайды даңктап ырдашты. Туткундар болсо аларга кулак төшөштү. Бир маалда катуу жер титирөө болуп, түрмөнүн пайдубалы солкулдап кетти. Ошол замат бардыгы эшиктер ачылып, бардыгынын кишендери бошоп калды. Түрмө сакчысы ойгонуп кетип, түрмөнүн эшиктеринин ачылып калганын көргөндө, туткундарды качып кетти деп ойлоп, кылычын сууруп чыгып, өзүн өзү өлтүрмөкчү болду. Бирок Павыл мындай деп кыйкырып жиберди: "Өзүңө эч кандай жамандык кылба, анткени бардыгыбыз бул жердебиз." Түрмө сакчысы шам сурап алып, түрмөнүн ичине чуркап кирди да, коркконунан титиреп, Павыл менен Сыластын алдына келип жыгылды. Анан аларды сыртка чыгарып, "Мырзаларым, куткарылыш үчүн эмне кылуум керек?" деп сурады. Алар болсо ага "Теңир Иса Машаякка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат" дешти. Ошентип алар ага жана анын үйүндөгүлөрдүн бардыгына Теңирдин сөзүн айтып беришти. Ошол эле түнү түрмө сакчысы аларды үйүнө алып барып, алардын жараларын жууду. Андан кийин ал дароо эле үйүндөгүлөрдүн бардыгы менен бирге сууга чөмүлдүрүлдү. Аларды үйүнө киргизип, алдыларына дасторкон жайды. Исага ишенип калышкан үчүн ал үйүндөгүлөр менен бирге аябай кубанды. Таң атканда аскер башчылары шаар кызматчылары аркылуу кечээки адамдарды бошоткула деп айттырып жиберишти. Түрмө сакчысы бул кабарды Павылга билдирип, аскер башчылары силерди бошотуш үчүн кишилерди жиберишиптир. Ошондуктан чыккыла да тынчтык менен кеткиле деди. Бирок Павыл аларга "Бизди, римдик атуулдарды сураксыз эле бүт элдин алдында сабап түрмөгө камашты. Эми бизди жашыруун бошотушмакчыбы? Мындай болбойт, бизди өздөрү келип чыгарышсын" деди. Шаар кызматчылары бул сөздөрдү аскер башчыларына айтып барышты. Аскер башчылары эки элчинин римдик атуулдар экендигин угуп коркуп кетишкендиктен келип алардан кечирим сурашты да, аларды түрмөдөн чыгарып, шаардан кетүүлөрүн өтүнүштү. Алар болсо түрмөдөн чыккандан кийин Лидиянын үйүнө келишти. Ал жерден бир туугандарга жолугуп, акыл насаат айтышты, анан жолго чыгышты.